Саламатсыңарбы, кымбаттуу угармандарым. Каналда жаңы чыгарма. Түгөлбай Сыдыкбеков. Биздин замандын кишилери. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Экинчи бөлүм. Күн жалган түш. Жолоочулар түшкөн машина Бы кыштагынын мемиреген кең көчөсүн аралай берди. Ойсоктогон жерде ат минген локуйган кызыл киши топчан бастырып, алдыңкы бурчтан карп-курп чыкты. Семиз жерде жалт берип, сымаптай ойноп мүнөзүн көрсөттү эле, ээрде бек отурган ээси солк этпеди. Такмына кысып алган кетмени гана күнгө чагылышып жалт-жалт этет. Жолоочулардын бир тобу ага карашты. Чачын торайгырдын жалындай сапырылткан кеңдалы Шамбет атчанга карап: «Ассалому алейкум аке, мал баш эсен жатабы?» деп бек айтканча болбой, зымыраган машина алдыга өтө берди. «Акман аке деген ушул мыскалжан», деди Шамбет ошол замат тигил кызга. «Биздин мурап, сонун киши». Шамбеттерди жаңы тааныган Акман да чаңга аралаша бура тартып, машинанын артынан бек унчукту. «О, саякатчы эркулдар, келип калдыңарбы?» Көпүрө көрүндү. Машина акырындап калды. Тоодон түшкөн тентек суу көбүгүн секиртип, түбүнөн таштарын көрсөттү. «Бах», деди Шамбет таңдайын такылдатып. «Ала тоомдун булагы, тунуксуң муздаксың. Мына, өзүбүздүн колхозго да келип калдык. Биздин айыл, биздин колхоз. Жакында ар бир үйүндө өчпөс шамдар жанат. Сен да Звеновой аке эми билегиңди түрүн». Бах, аба таптаза. Кыштак үстү көк жашыл. Машина көпүрөдөн чыкты. Алды жактан чоң актам көрүнүп, балдардын чурулдаган үнү келди. Алар кызыкка батып, мектептин жанында ойноп жүрүшкөн эле. Негедир мыскал толкунданып кетти. Көптөн сагынган жерине жеткендей, топ-топ бактар, кол сандыктай тепирейген тамдар, көзүнө алды эмнедей жылуу учурады. Алаңгы чакта болбой, мектептин деңгел тушуна келип, машина токтой калды. Шамал лып басылып, күн мемирей түштү. «Ат башы ботом», деди кара аялда. «Келип калдыкпы? Бул кайсы жер?» «Быгыштагы байбиче. Ушунда түшмөк белеңиз?» «Ооба кылайын, эжебиз да ушул айылда». Кемпир да күпүйүп отурган ордунан козголо баштады. Шамбет кызматын көрсөтүп, тигил карыны машинадан түшүрүп койду да, анан өз жолдошторуна буюмдарды алып берди. Көгүлтүр түтүнү бурк эте түшүп, машина жөнөй берди. Жанагы кемпирди ээрчитип, тиги эки эркек буйдалбай жол менен илгери кетишти. Бул жер аларга дайын окшойт. Токтолуп, бирөөдөн жолда сурашкан жок. Тек гана алыстан келаткан жолоочулар экендигин дайындап, куржун кечилерин ийиндерине салып алышкан. Баятан лепилдеп жорткон серүүн жел көрсө, машина зымырап учкандагы чыккан эпкин тура. Азыр үлп эткен жел жок. Күн элеби тамылжып, колдон, беттен тер чыпылдайт. Серүүндөп келаткан жолоочулар камыга түшүштү. Шамбет токтой калып, костюмунун чаңын күүндү. Мыскалды ээрчиткен зарыл эмнегедир жол жээгинен окчун кетишке ашыгып, жоолугун оңдоп салына калган акияга «Жүрү жеңе» деп айтты да, кыз кол чемоданын кармап, тигил актамдын батыш тарабындагы такыядай дөбөчөгө карай бет алды. Ал дөбөчөнүн айланасы 6 канат үйдүн ордунан аз чоңураак, 5-10 түп чий өнүчү. Аны да балдар тепсей беришип, дүмүрүн гана калтырышыптыр. Ошол дөбөчөдө баятан бир бала турган эле.
Ал түйін қызыл сызма менен ноктолоп алган күрөң музоосунун мойнуна асыла сүйөнгөн. Бирок музоо жедеп көнгөндөй баланын салмагын тоотпой, соройгон чийдин учун жалмалап турат. Бала четке карабайт. Музоосунун карттанган чакалайын тырмалап, үстүнө мурдун тартат. Кол буюмун көтөрүп, маңкая баскан Зарыл тигил баланын самсаалаган кебетесине куштар болуп эркелете берди. О, садагасы Салмоорбек, бизди тосуп чыккан тура, амансыңбы Салмош? Бала көздөрүн бажырайтып алдыртан карап койду да, Зарыл эжеке, деди акырын. Баланын үнү токтоо чыкты. Зарыл үйрүлө калып, бери кел Садага, сүрөт тартасыңбы, көк кызыл карандаш беремин, деди. Салмоорбек Зарылга күлүмсүрөй карады. Бул кезде баятан самолет учурушуп, тигил көчө бойлоп чуркап жүргөн балдар да Шамбеттерди таанып, эдиреңдешип жетип келишип, туш-туштан чуркурап учурашты. Аманбы Шамбет байке, аманбы Зарыл эжеке? Ансыз да кубанчы койнуна батпай, көңүлү өскөн Шамбет өзүн тегеректеп алган жеткинчектерди көрүп, ого этер дардактап, төбөсү көккө жете түштү. Аман Садагалар, өзүңөр кандай? Самолет учуруп жүрөсүңөрбү? Кээси көйнөкчөн, кээси чолок ыштанчан, көздөрүн ойноктотуп, эдиреңдеп кубанып турган балдардын арасынан топчу мурун Сатай үнүн кайрат менен чыгарып: «Ассалому алейкум Шамбет байке. Фрунзеден бизге эмне алып келдиңиз?» деди. Балдар дуу күлүштү. Топчу мурун Сатай өз саламына өз уялып кетти окшойт. Кулагынан өйдө кызара түштү да мурдун шуу тартып алды. «Баса, Сатайым туура айтат», деди Шамбет күлүп агып, балдарды эркелетип. «Зарыл эжеңер күздөн тартып силерди окутам деп көп карындаштар алып келди. Көөгү да кызылы да бар. Сүрөттү жакшы тартканыңарга 2ден берет, жаман тартканыңарга 1ден. Али Шамбет баягы тирсийген портфелин балдарга көрсөттү. Шамбет байкеңер да бош келгени жок. Мына муну көрдүңөрбү? Ичи толгон белек. Электр станциясын алып келдим. Көргүлөчү Садагалар, кандай күчтүүмүн. Жакында биздин кыштак Фрунзедей жарык болот. Клубда да, кампада да, сарайда да, ар бир үйдө өчпөс шамдар жанат. Биздин колхоз миллионер болбой турган эмне жөнү бар? Чалкайып жайтыбыз кенен, чачырап малыбыз төлдөөдө. Мына кулак жарып, кыштактар аралап көк кашка суу атырылат. Биз ушул тентек сууну жөнгө салсак, жыргал үчүн кызмат кылат. Карындаштарыңарды алгыла Садагалар. Биздин бул саламды ата-энеңерге айткыла. Мыскал Зарылга ыктап, Зарылдардыкына токтогон. Бирок бир күндүк жолдошчулукта эки кыз анча сырдаша элек. Тек эртеңки салкын менен теребелге көз чаптыргысы келген кишидей кыз тымызын үйдөн чыкты. Мемиреген кыштак ойгоно баштаган. Лепилдеп серүүн калкып, теребел көк жашыл. Эмгекке бараткан кишилер каңырт чыгарат. Те кең көчө менен бадачы көп уйду талаага айдап баратат. Береги актаган тамдан бери огороддун четинде музоосун откозуп бала турат. Мыскал ал баланы көрүп, эмнегедир өзүнөн өзү кубанды. Кандай эрте турган бала, мал жайып жүргөнү го Садага. Кыз жакын келди. Бала жапайы бедени жалмалаган күрөң музоонун мойнуна жөлөнүп турса, согунчогу жерге тиер тийбес. Азыр кыздын оюна өткөндөр түшөт. Мына балапан кезде ойногон жерлер. Кышында Турумбек, жазда кел Мыскалжан, балапан кезде ойногон жерлериңди көрөсүң. Эл журт менен таанышасың. Экөөбүз көчө бойлоп клубка барабыз деп кат жазган. Бирок Мыскалдын барамын деп жазган соңку катына жооп болгон жок. Эмне үчүн жооп жазбады?
же катым Турумбекке жеткен жокпу? Көңүлү тынчыбаган мыскал адегенде береги баладан Турумбек жайын сурагысы келди. Кыз жакын келгенде куштар болгонсуп балага карады. Салмоорбек деген сен белең ананайын. Бала мурдун шуу тартты да музоосунун чакалайын чукур чукмаксан болду. Эмне уялып турасыңбы? Кой уялба, мен эжекең эмесминби? Бала көздөрүн бадырайтып алтыртан карап койду. Бирок антип карашында сенде эжекем жок, тааныбаймын дегендей талдоо бар. Кыз үйрүлө калып, кече карындаш бербедик беле? Кана айта койчу, атаңдын аты ким? Бала үнүн акырын чыгарып, Акман деди. Баланын кебетесине ыраазы болуп, жылмайып коюп, Акманбы деди кыз. Атакеңдин аты жакшы тура, ал жакшы киши го. Атаң кайда иштейт? Жакшынакай кызга бала алдыртан карап коюп, ачыла баштады. Атам Мурап, жерди атына минип алып сууга кеткен жана. О, Мурап де, жакшы иштей тура. Үйүңөр кайда, Салмош? Салмоорбек алдыртан кыздын үстүндөгү Жакшынакай кийимине айландыра карай баштады. Жогор жакта тетиги бакта. Мектептин жанына эмне келип жүрөсүң? Окуйун дейсиңби? Бала музоосунун чакалайына карап туруп, ойноп окуймун десем, эрте деп койгон мугалим. Кыз аны ээлинен кагып эркелетип койду. Эчтенке эмес, чоңоёсуң, анан зарыл эжекең окутат. Эми таанышып албадыкпы? Сенден дагы бир кеп сурайын, айтып бересиңби? Айтып беремин. Эмесе Турумбектикин билесиңби? Билем. Кайсы Турумбек? Камканын баласычы? Ооба, үй тетиги жакта, шкөлдөн аркы учу чыккан бактын жанында. Өзү барбы? Ким, Турумбекпи? Ооба, Турумбек. Жок, деди бала эмнегедир жер карап. Аскерге кетти беле? Бала кыздын көздөрүнө кыдырата карап алды. Анын эмки карашында байкоо бар. Эмнеге сурайт, кантер экен дегендей сынап карайт. Акырын гана айыптуу. Ал өлүп калган, деди. Кыздын нурданган жүзү көлөкөлөнүп, эмнегедир өзгөрүлө түштү. Үнү каркылданып, акырын чыкты. Качан өлдү? 10дон көп күн болду го. Кыздын оозунан башка сөз чыккан жок. Эвиреген уганак катындар үйгө кабар жеткиришти. Адам, биздин жолоочулар менен бирге Мыскал деген кыз келиптир. Калыбы алыстан келген го. Колунда Татынакай чамаданы бар. Сөөгү таза, сөзү сыпаа Жакшынакай кыз экен. Зарылдын энеси Айымжандыкына түнөптүр. Же ачылбаган сыры барбы, муңайым дешет. Андан кабары бар дагы бири. Анан канетсин бечара, жаш кезинен айттырган Турумбектин колтусу тура. Бечарады, деп аңкоо сымал зайып шыпшынды. Алыста жүрүп, кандайча Турумбекке колктуу бүтөт? Уганак зайып, эзелкине айтып эбиреди. Кыргыз байкуш жөрөлгөгө тез эл эмеспи? Агыздын атасы Адыл деген киши ушул эле биздин элдиги экен башында. Малдуу болгонбу, кандай? Ал жагын жакшы биле албадым. Баяк колхоз болчу жылы жер котортуп жибериптир. Анда бу кызы 6дабы, кандай? Буларды укпаган зайып оң кулагын жоолугунун астынан чыгарды. Айтыңыз жеңе, айтыңыз. Бу төркүнү бар кызык кеп экен. Кыргыз байкуш жөрөлгөгө тез эл эмеспи? Деди эбирек зайып. Ошол Адыл деген киши Турумбектин атасы экөө ынакпы, кандай? Ак тилекке жетине алышпай экөө батылашып коюшуптур. Алдыңкы агым адамдын ою менен болбойт тура. Кийин мындай болду, бири мында, бири анда. Баятан момурап отурган жоош кемпир болжоп койду. Азыркы заман жолуңду ачтып алам.
баталашкан күйөөңдү өзүң издеп тап деп ата энеси атайы жиберген турганда. Ката сүйлөп койдуңуз байбиче, деди Эбирек Зайып. Укугу чектелген кишинин кызы өзүнчө эле кете бербейт. Кете бербесе кантип келди ал бейчара? Качып бозуп да келбейт бекен? Кыз башы менен качып бозуп жүрсө укмушко Кудай. Эмнеси укмуш? Не кыз качуу бу элде жок беле? Ай чүрөк башы менен Семетейди издеп таласка келген тура. Байыр Кайчүрөктү айтып эмне кыласыз байбиче? Кечеке эле бугу Каптагайдын кызы эмне? Казак күйөөсүн кары, бучук деп чанып, эркекче кийинип эр издеп төмөнкү Сарыбагышка барганычы. Караганда Турумбек бу бечаранын батылашкан өз күйөөсү тура. Тилегине жеткизбей өлө кеткенин айтсаңар андан да. Момпойгон жоош кемпир момурап бет алды мууканды. Боор таш өлүм кимди аясын? Күкүк менен Зейнеп болушкан тура эки байкуш. Эбирек Зайып сөзүн улады. Ошо Зейнеп болгон байкуш чоңдон сураштан ийменгенби кандай? 6 жашар Салмоорбектен кеп сураптыр. Кичүүкүңдү бала терге отурчу эле. Сураганы ошо болсо керек. Камканын уулу Турумбек өлдү 10 күндөн көп болду деп лам дептир Салмоорбек. Аны угуп бечара кыз турган жеринде колуна ак жоолук алып көзүн сүртүнүптүр. Сүртпөгөндө кантет байкуш Зейнеп. Атайы көздөп келгени жер астында жатса. Кимди өкүнтпөгөн өлүм каракчы. Турумбек байкуш жигиттин гүлү эмес беле? Ал жер жастанып, минетип аны периштедей кыз издеп. Дүйнө издегенде тирилмек беле? Мыскалдын келишин укумчул Зайыптар ушундай божурашты. Күнгө жекшемби, ара чолоо кез. Кыз келин менен өң боз бала көлдүн кылаасына чыгышты. Алардын тандап алган жери береги көлгө кирип барган булуңча. Бир заманда ал жер токойлуу болуптур. Жээктеги камышына эки өркөчү тик турган төө араласа таптырбай кетчү экен. Арасын кыргоол уялап, коен жатактап жүрүүчү эле дешет. Эми андагы калың токой суюлган кез. Түп-түп чычырканак дүпүйүп, бүрдөп турган бирин серин сартал менен жылгын көрүнөт. Кээ бир жеринде чок койгондой топ-топ чыккан камыш бар. Булуңдун жалпы көрүнүшү ушундай. Ал эми тигил жээк тарапта, кичирээк короонун ордундай аянтчага бүгүнкү сейил куруп чыккан боз балдар топтолду. Күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин дегендей, кеч тамаша менен кирмек болду го. Жерде атты алчактата бастырып, туура жактан келген Акманда. Өмүрүң өтсө сен да өкүнөсүң, күрдөөлдү иштеп жигиттер күлүп доорон сүргүлө деп бак-бак сүйлөп жаштарга кошулду. Акман чокчо, көк ала сакалы эгинде жарашкан нур жүздүү киши. Сөзүндө нуска бар, сөөгү чымыр. Муздак сууга жүз чайып, жайгышы бирдей салкын абада серге көскөн адам. Улуу күчүнүн ортосунда кабак бүркөгөндү билбеген, издегени тамаша, сүйгөнү күлкү. Ушул жашка келгени карлыкты моюнга алган киши эмес, ык салышканы өңкөй жаштар. Бали, сөздүн атасын айтып акам келди. Уктуңарбы кыздар, акам келди, күлкү келди. Жипке тизген шурудай тизилишкен садагалар, деди Акман атынын тердеп калган мойнун шапалактап. Өмүрдүн алды жыргал болсо, арты өкүнүч дешет карлар. Ал эми жыргалы турганда өкүнүчүн күтпөгүлө, жашай бергиле. Кана, жалган деп айтып көрчү, ким бар? Деди элебез. Ансыз да сыйлаган жаштар. Тек улуу кишиге жадырай карашты. Ой, токтогула, деди Акман. Өзү теңденип келген эки серке чаначтарга көрсөтө берип, мына суусунун аргансын бүгүн көңүл ачкыла. Шамбеттин үнү сүйкүмдүү заңк этти. Баса акам айттырбай билет.
Албеттүү өскөн Шамбет жаш кезинен эле колхоздо белдүү кызматкеринен болду. Ал эр жетип, колунан ар түрдүү иштер келе баштаганда колхозчулар аны правленияга төрөгалыкка таап шайлашкан экен. Ала дегенден эле камкор, иш билгилүү чыйрак чыкты. Жадаса башкаларга үлгү берип, кээ бир оор иштерди өзү баштап кол кабыш көрсөтөт. Төлгө төл кошулуп, эгинден түшүм көбөйүп, колхоз өркөндөй баштаган кез. Шамбеттин эмки санаасы колхоздун өзүнө электр станциясын тургузуу. Ал азыр көктөп калган 2-3 түп көкөмеренди уйпалап, сырттын бөрүсүнөн бетер оуналактап, өң жаштардын ортосунда жатат. Ай күнүнө жетип турган келинчеги Айганыш тигине кыз келиндердин катарында тамылжып отурат. Кыштактан берки жол 2 чакырымдан кем эмес го. Жана келе жатканында кең кесири тигилген ак жибек көйнөктү делбирете басып, Айганыш бечара кызуу менен сезген эмес эле. Эми отургандан бери жүрөгүнүн өрөпкүгөнүн сезмексенге салып, эптеп күлгөн болот. Бирок күлкүсү башка келиндердикиндей шаңкылдап чыкпастан, сыпаа гана жылмаюу менен токтолот. Ошол келинчегинин сыпаа күлүшүн байкабаган болуп Шамбет: «Ой силер», деп унчукту Тигилахман теңденип келген киши бою 2 серке чаначты челкилдетип, ээрден араң көтөрүп алып жаткан 2 жигитке бурула карап. Соёдо 2 азамат жүрүп, 2 чанач кымызды ээрден түшүрө албай жатасыңарбы? Болгула суу сап кеттик. Жигиттердин бири Акмандын иниси чапжаак Чаргын, колун чаначтан албай туруп Шамбетти какшыктады. Суу сап кетсең кант дейсиң? Көз салган келиндердин чыгданына кирбей жүр. Барып башыңды көлгө матырып келбесең кымыз да жок сага. Күлкү сүйүп отурган кыз боз балага Чаргындын бул кеби чымырап калган казандын отун ичкилештиргендей болду белем. Тээ алда, кайда көгөргөн көлдүн бетинде баятан сүзүп жүргөн 2 өрдөк да катуу чыккан каткырыктан чочуп, мемиреген тынч көлдү канаттары менен чапкылап уча жөнөдү. Ал тигине көл да ошой берди. Чаргынга чалдырып таштапсың Шамбет. Бар, жарыктыгым ысык көл кимди адалдабаган дейсиң? Артыкча акия кетирекей Шамбетке алдыртан тийишти. Баса суу сарың эп, табагыңа каймагы калың туратан. Бир күнү өгө батарын тегип атыпсың өзүң. Кой эми, Айганышка жалтактаба, окшош кечпейт акен. Шамбет кепке кайсалап, кара күчкө борс-борс күлдү да серке чаначты челкилдетип көтөрүп күлөп аккан Чаргынды сөккөн болду. Өйдө качкан элик жаактанган шайтан, шашпа, сени менен жеке сүйлөшөм. Териси тар, мүнөзү чатак ургатчы болсо, бай эле кырс этип кабагын салып калат эле. Тамашага түшүнө отурган Айганыш анткени жок. Тек гана жылмая күлүп, жылдыздуу отурду. Жаш келиндин ушул мүнөзү күйөөсүнө бөтөнчө жага турган. Артыкча жуун бузбагандар береки 4 кыз болду. 4өөнүн бири Салмоорбекке жолуккан Мыскал. Ал бүгүн кечээкисиндей муңайым эмес. Акылдуу кептер айтып, кез-кез күлүп да коет. Бирге отурган кыздар менен биротоло таанышып алгандай. Артыкча ык салышканы тизе тийиштирип отурган ак жуумал Зарыл. Зарыл бир уядан жалгыз. Ата-энесинин зарыгып көргөн баласы. Атасы Бектур деген киши. Журт ээси, баш көзү болом деп жашынан бир айылдын жигиттеринен сүрө чыккан. Кийин өз айылындагы тың кишилердин биринен болуп, журттун камын сүйлөп жүрдү. Энеси Айымжан, Бектурдун сүйүп алган зайыбы. Айымжан малга бар, башка жарды Таскак деген чечендин жалгыз кызы экен. Өзү өңдүү түстүү болуп, жакшы тарбияда чоңойду.
Бектурга келгенден кийин да турмуштан забыр көргөн жок. Зарыгып тилегени бала болду. Бирок келгенине 12 жыл толгончо согончогу канабады. Башка кыргыз болсо ила чалдырып үйүнө бакшы ойнотот эле. Айымжанды мазарга түн өтүп жылдыз санатат эле. Кала берсе молдого көчөт көчүрттүрүп 3 айры жолго таштатып ай туяга атап Кудайдан бала сурайт болчу. Көзү жетип турган Бектур Айымжанга аны иштеткен эмес. Айымжан кээде. Ушинтип артымдан көлөкөй ээрчитпей өтөмбү Кудай? Ала кылыңды аттабадым, батуаңды окудум, бала жытым сагындым деп кейип калганда. Кой Айым деп Бектур борс-борс күлүп Айымканды жооткотучу. А башкысын чакырса, а батуасын окуса, баласын берсе, анда Кудай жарыктык паракор тура. Ошондо эле бизге баласын бере турган болсо, анда мен оң менен солду жөө кыдырып, о кыргыз, сенин тукумуң аз, батуа оку, Кудай силерге бала берет дээр элем. Жок, анткениме бала жок Айым. Сен энеңди тарткансың. Энең уядан сени жалгыз учурган. Сен да ошентесиң. Ошонун өмүрүн тиле. Эркек учса бактыбыз, маңызына карабатын өзүм коёмун. Кыз учурсаң зарыл дей бер. Бардыгы атанын айткандай чыкты. Айымжан уядан кыз учурду. Атын зарыкканда көргөнүм деп зарыл койду. Ал майда жашын жашап, мына эми 18ге толгон кырдалы. Өзү курдуу кыздардын ортосунда шам чырактай жанып отурат. Берки экөөнүн бири али турмуштун ачуусунда сезелек Гүлнар Секелек. Анын катарындагы эркек балдар торпоктон түшө элек кези. А Гүлнар кыз салтына түшүп тез чоңоюп алды. Анын үстүнө кыз баланын көз жоосу жеңе болот го. Күкөн өсүп кеттиң. Узун акенин тентек карасы сени көп карайт. Жылкычынын сары учугу тийишкен жүрөт дешип, кээ жеңелер Гүлнарды таарынтып да коет. Бирок Гүлнар анткен жеңесине чын таарынбайт. Тек гана нокто салдырбаган кулундан бетер чырт этип мүнөз көрсөтөт. Бул кандай? Эмне үчүн андай? Деп өз алдына суроо да коет. Кайта Гүлнар ал суроолоруна жооп табышка кызыкпайт. Суудай суюк, оттой тентек. Өзүнөн жашы улуу кызды көрсө, жаным эжеке деп ич койнуна кирип кетет. Деген менен Гүлнардын да көбүнчө ык салышкан эжекеси зарыл. Ал эми берки кыз Батиш деген. Орто бойлуу, мойну бир аз кыска дебесе, мүчө түзүлүшү сыйда. Өңү да анча сертмес. Сурмасы тартылган тегерек көздөрү оттуу. Сырын чыгара бербеген, кээде кырс эткен терс мүнөздүү. Кийинки кездерде капырай биздин кыздын туурасы чыгып кетти деп жеңилери Батиштин өзүнө угузбай кеп кылышат. Эгерде Батиш аны уккан болсо, силердин ишиңер канча, мени коюп өз этегиңерди тазалагыла деп аларды жекирип таштамак. Өз кулагы укпагандан кийин Батиш да алтыртадан тымпыйган болот. Кепке сараң, кеңешке жок. Кээде кара таштай мелтиреп мүнөз күткөн кыз. Ал эми да зарылдын тобунда тег отурганы болбосо чечилип кеп чыгарбайт. Чапчак чаргын талтайыңкы тура калып, киши бою келген серке чаначты чымчып буулган оозунан эки кол менен тутамдай кармап чайкай баштады эле. Жакшы ышталган жаңы чаначтын булуңдары тирсиип, гүлдүрт чайкалганда ууз кымыздын жыты жакын отурган Элебестин мурдуна бур дей түштү. Элебес да гүлдүрттөгөн чаначка күлүмсүрөп карап, "Олдо кагылайын кымыз-ай", деди. Суу сабып отургандарды ан сайын кызыктыра сүйлөп, "Көргүлөчү, жытынан мурдум жарылып кетти. Бах, ушун үчүн сен тайдай караны жарган экенсиң го".
Баятан Акмандын кебине кулак коюп, жайнап отурган боз балдардын бир тобу элебестен сурап калышты. Ой, сен тайдай караң ким? Качанкыны айтып отурасың я? Алдыртан кылтыйып отуруп укмуштун баары сенден чыгат. Бул суроолордон улам тынч отурушкан кыз келиндер да элебеске назар бурушту. Артыкча Гүлнарга жага бербей калды белем. Ичи жарыларын билбеген кандай киши агай ал, деп ойноо көздөр менен элебеске күлүмсүрөп койду. Биздин сураарыбыз да ушул болчу дегенсип, берки кыздары да тымпыя карашат. Бирок элебес түз жооп бербестен анткорлонуп мыңк этти. Аны мен да сураган эмес белем Күкеш. Гүлнар канча тентек болсо да эстүү кыз. Ал элебестин мынтып айткан жообуна өз ичинен ыраазы болбосо да аныкын тамаша деп түшүндү. Элебес жаш кыздын шагын сындырат экенмин деп ойлобой, адатынча солк этпестен отуруп жай баракат кобурады. Антип сурай албаганымдын жөнү күлүй, ал тайдай кара деген киши мен туула электе. Бери болгондо 400 жыл илгери жаралыптыр. Элебес күтүүсүз жерден айганышка жүзүн бурду. Жаш келин эмнегедир кызара түшүп, жер карап күн кетти. Апи маскара киши, эмнени айтып отурасың өзүң? Ай күнүнө жетип отурган айганышка ичи жарылган деген сөз суук угулду. Челкейип отурган бечара топтун ичинде башкаларга кандай болуп көрүнөт болдум экен деп, өзүнүн кебетесин өзү эрөөн санап калуучу. Кээде мынтип калдым, төрөтү кандай болот болду экен деп соңуркап отуруп, капырай ушинтип отуруп эле кокусу ичим тарс жарылып кетсе кантем деп чочуп да кетет турган. Эми тигиле отурган элебестин жомогунан улам бүткөн бою дүрдей түштү да, бечара айганыш алдыртан кымырына баштады. Элебес жаш келиндин сырын сезгенсип, анткор күлүп сөзүн жөнөттү. Кантип дечү эле, шайтан болсо арыга аттабай бут сынат тура. Илгерки элдин үлүш дегени болчу экен. Үлүштө этке тойбоз, кымызга канбас бир опкок мешкей очокко отуруучу экен. Очок дегени коломтонун орду, боз үйдүн чок ортосу. Очокко отургандын милдети бошобогон аякты бошотуу. Ошентип жайлоодо бир бай элге үлүш берип калат. 6 канат ак ордо. Анда аз болсо 50-дөй киши отурат. Тайдай кара ортодо. Аягын бошото албай калгандар тияктан сунат, бияктан сунат. Такең келген аякты кетирбей иче берет. Айтор жайдын саратан күнүндө шашкей болбой отурган кеч бешимге тыңбастан кымызды куя берет. Күн дигерге таянат. Тайдай кара да чалкая отуруп, короодой сыр аякты көтөрүп кымыз жутуп жаткан кезинде ычкыр байлоодон барс этип, такеңдин кеч кечкен кымызы босогону көздөй шар берген экен. Калпчынына мен жооп бербеймин. Канарлаш аккан кымыз керегенин 3 көгүнө дейре чыгып, жылдыз толгончо агып жаткан эле дешет. Баятан араң отурган боз балдар эми каткыра күлүштү. Оңбо элебес, оңбойсуң сен, калпыңа бара келди, жокшумдукту табасың го. Ал эми Гүлнардын күлкүсүн кой. Ой, өлдүм эжеке, деп зарылдын көкүрөгүнө чекесин коюп, кыт кылыктагандай болсо, эйкеле бөйрөгү бүлкүлдөйт. Ой, элебес калпың-ай, кайдагы жокшумдукту табасың? Калп десеңер өзүңөр билгиле, илгерки заманда байлыгына мас болгон кээ бир байлар ошентип көк карын байкушту шылдыңдаганы теги чын, деп элебес өзү козголуп да койбойт. Кайнап жаткан казанга бир чөмүч муздак суу куйганчалык таасирин тийгизип, күлкү бир аз акырындай түштү. Алда эмнедей шумдукту көз алдына элестетип, жаш келин да чочуп кетти. Апи маскара, кантип чыдады экен чиркин. Өлгөндүр байкуш. Анча эмнеге күч келди экен башына. Эми Акман кепке аралашып мурункуну жактап койду.
Ар заман өз жомогун айттырат эмеспи? Илгеркилер атак көргөндүр. Баракелде бейишке кеттиң азамат дешип. Тайдай караны макташты го кайра. Көктөп турган көкөмөрендин шорун катырып, үстүндө оонаган Шамбет туруп отуруп чаргынга карады. Кана чаке кымызың, биздин жомогубуз кийин айтылат тура. Биз жаң замандын кишилери атакты башкача калтыралы. Жылаң баштаган Шамбет ортодо отургандарга алп мүчөсү козголбогон кара таштай локуят.